Ийгилик бул жалгыз жол жүрүү. Бул жолдо тааныган адамдарыңдын көбүн жолуктурбайсың. Эң көп жолуктурганың көлөкөң болот. Эмнеге ал жолдо киши аз? Сен кылайын деп жатканды алар да кылып көргөн, бирок аягына чыккан эмес. Спорт денең менен кошо акылыңды күчтөндүрөт. Жүрөгүңдү ук. Ичиңден эмнеге ишенгениң сени чокуга алып чыгат. Жеңишке жеткирет. Коркуу сезимиңе боштондук берсең, ичиңден тамырлап, күчтөнүп, сени сындыра баштайт. Келечекте болушу мүмкүн болгон адамды талкалап жок кыла баштайт. Чемпион болуу потенциал эмес, генетика эмес. Ал өжөрлүк менен күн сайын машыгуу. Башкача айтканда, сенин ким экениңди көрсөткөн мүнөзүң. Чемпион деген аталыш эле эмес, эл алдындагы ийгилик эле эмес. Сенин мүнөзүң ийгилигиң менен атак даңкыңды чечет. Чемпиондукка эл алдында жетпейт. Ага миңдеген саат машыгуу бөлмөлөрүндө тынбаган аракет менен жетет. Жаан жаап жатканда, элдин баары уктап жаткандагы таңкы 5-теги чойкоо менен жетет. Чемпиондун мүнөзү светти өчүрүп күйгүзгөндөй, элдин алдынан күйүп, эч ким жок жерде өчүп калбайт. Дайыма күйүк. Коркууну өзүбүз ойлоп табабыз. Башкача айтканда, негизи ал жок. Кандай жаратсаң аны ошондой эле жок кыла аласың. Коркууңду сүй. Себеби ар бир коркуунун аркасында сен болгуң келген адам турат. Коркуу менен кездешкенден кийин гана өзүң каалаган адам боло аласың. Коркууңдан качсаң ал жашоо эмес. Тирүүсүң го, бирок эркин эмессиң. Эгер коркуу сезимиң менен жолуксаң, ал жок болуп кетет. Тагыраак айтканда, ал өзүңө ишенимге айланып кетет. Кийинки чоңураак коркууңду жеңүүгө даяр болосуң. Кана ким, кайсы? Дагы эмнеден корком? Дагы эмнени жеңе алам? Деп издене баштайсың. Өзүңдү жакшыраак таануу саякатына чыкканда бир нерсени эсиңе түйүп ал. Негизи коркуу жолукканга чейин эле кулаган болот. Ал кулаганда сен мурдагыдан дагы күчтөнгөн, дагы бийиктеген болосуң. Чемпион менен чөлбөң байдын айырмасы: чемпион жеңилген жерине кайра барат. Кайра барат. Кайра барат. Жеңилмейинче улана берет. Ар бир кадамды эртең бүгүндөн күчтүүрөөк болуу үчүн таштайт. Жашоодо ар бирибиз кулайбыз. Маанилүүсү ким кайра турат. Максатыңды көздөй, кадам аркасынан кадам болгон ресурсту жумшап. Эч болбосо кылып көргөн болосуң. Мен кылып көргөм деген адам кылып көрсөм кандай болмок дегенден 1000 эсе бийик. Абалды турган жериңден бар нерсең менен өзгөртүп башта. Ар бир кадамды ошол учурдагы түшүнүгүңө карап туурасын кыласың. Топту биринчи жолу кармап көргөндөн баштап чемпион болгонго чейинки ар бир учурдагы туура чечимдер болчу. Максатты көздөй, кадам таштоо оор жол. Аз адам тандаган жол. Ошол чечимдер чемпионду жаратат. Которгон жана үн коштогон аксакал.